Саламатсыңарбы? Бүгүнкү тема олуттуу тема бүгүк болгон атене. Чынын деле олуттуу. Бир чекитти тешетик деп көпкө чейин телмирип ойлонуп отурдум. Ой тобо, эмнени ойлондум? Ой деген түбү жок чексиз нерсе. Бир мүнөт да ойлонбой тура албайсың. Теманы өтө курч койдумбу? Ошону ойлондум. Ооба, ушул теманы коюуга аргасыз болдум. Күкүп болгон атене. Ушул теманын айланасында көпкө чейин айтууну, жазууну ойлонуп жүрдүм. Бүгүн айтууну, жазууну чечтим. Дагы деле ойлонуп отурам. Эмнени? Күнүнө окуучуларыма сабак даярдоо оңой эле. Теманы өтүп, түшүндүрүп, көнүгүү иштеп, тапшырма берип, ал адаттагыдай нерсе эле. Бирок ар нерсени дагы эле ойлонуп отурам. Мына мен азыр 51 жаштамын. Биздин бала чакта атене менен бала бири-биринен алыс кетүү деген жок эле. Азыр болсо айлап жылдап алыс кетип жатышат. Агайыбыз Артек лагери жөнүндө айтып берчү. Анда бир ай жүрөсүңөр деп калса, ал лагерге барууга кыялданчумун. Бир айда атенемди, бир туугандарымды сагынам го дечүмүн. Азырчы жыл-жылдап үй бетин көрбөй, бала меримине тойбой, талаалап жүрүшөт. Заңгыратып этаж үй салып, анда бир күн жашабай, кыз узатып, уул үйлөп үйлөгөндөр андан көп. Заңгыраган үйлөрдүн эшиги бир ачылбай, өмүр өтүүдө. Ар бир үйдө жок дегенде бирден Россияда жүрүшөт. Менин классымда 25 окуучу болсо, ошонун жарымынан көбүнүн атенеси Россияда. Балдар чоң энесинин, эжесинин, агасынын колунда тарбияланып жатышат. Интернеттен ата, бала, эне жөнүндө сүрөттөрдү издедим. Бооруна кыскан, бооруна баланы кысып кучактап турган ата жок эч таба албадым. Бүт эле энелер. Талаада иштеген да энелер, машина айдаган да энелер. Теги аталар кайда кеткен деп ойлонуп калдым. Агайлар азайгандай. Мен мектебимде окуучуларыма бир күндүк минутанын санын жазып, бардык окуучуларга өзүң каалаган ушул көп санга бул акча болсун, 3 нерсе аласың дедим. Бар эле этаж үй, атенесине этаж үй куруу, машина алуу, Россияга баруу, кыздарган атенесине сөйкө, шакек, пальто алып берет элем деген ойдорун жазышыптыр. Бул түбү түшкүр Россия бул баарынын хоббиси болуп калыптыр. Ата жөнүндө сүрөттөр ушул гана таба алдым. Бул эмне деген ойлор. Мен ушул күкүп болгон атене тууралуу Тогунбаев Турусбектин Өгөй үйлөбө деген ырын окуп берейин. Максаттар ойдогудай түгөл болду. Экөөбүз жакшы жар түгөй болдук. Заманан калган өңдү кайчыланып, жашоодо биз бүгүн өгөй болдук. Атене бала чака алыстарда, жүрөбүз биз эмгектенип урустарда. Канчалык ак эмгегиң өтөсөң да, өгөйлөшүп карашса калбайт арга.
жакшы иштеп жакшы тыйын табыш үчүн орустун жарандыгын алдым бүгүн. Ата журт өгөйлөбөй кое тургун, жүрөгүм жарты эмес сага бүтүн. Карайлап ара жолдо каламымды, талыкпай талашамын талабымды. Ала тоо мөгөйлөбөй боруңа тарт, сен тарсаң кошо тартам азабыңды. Шорду заман азабыңбы мазагыңбы, кыргызым сен талаалап тажадыңбы. Ала тоонун чокосунан күн көрүнөр, тең тайлашар орусуңбу казагыңбы. Ара жолдо арачалап өгөй болдук, калың журтка бүтпөгөн көйгөй болдук. Кыргыз деп күйгөн ханбек келсе экен, антпесе бөлөк элге күлкү болдук. Кыргыз деп күйгөн ханбек келсе экен деп. Ушинтип Турсунбек Тургунбаев кыргыз элинин мигранттар жөнүндө жазганы бар. Анда эмесе балдарды кандай шартта тарбиялоо керек, ошону бир аз айтып кетейин. Коопсуз шарттарды түзүү керек балага. Бала дүйнөнү таанып жатканда дайыма кыймыл аракетте болот. Үй шартында ал жаракат албаш үчүн балага коопсуз шарттарды дайыма түзүү керек. Балага мээрим төгүү керек. Балага жылмаюу, сылоо, кучактоо, өбүү аркылуу сүйүүңөрдү билдиргиле. Мындай мээрим төгүүнүн ымыркайларга чейин жакшы сезишет. Бул мамиледен алар азыктанышат. Мактап тургула. Бала аны баалап, аны өзүнө адам катары кабыл алышат. Ошондой эле бөбөктү ата-энелери ал гана эмес, азыраак аракеттери жана кылган иши үчүн жакшы болгондугун жана эмне үчүн экендигин түшүндүрүү менен мактап жана колдогон учурларда өзүнө болгон ишенимдүүлүгүн өрчүйт. Эгерде бала тутуланып жатса, көңүл буруу керек. Бала чыңыроолонуп жатса же ал тутуланганда баштаса, ата-эне сабырдуу болууга тийиш. Эң эле кеңири тараган ыкма бул аны алаксытуу жана көңүлүн башка бир нерсеге буруу болуп саналат. Чектерин орноткула. Балага болбойт. Балага эмнени жасаганга боло тургандыгын, ал эми эмнелерди таптакыр тыюу салынаарын жеткиликтүү формада түшүндүрүү зарыл. Ушул жүрүм-турумду дайыма кармагыла. Бала менен ал сактоого тийиш болгон жүрүм-турумдар эрежелерин тууралуу макулдашкыла. Алар менен мамиле түзгүлө. Бала менен дайыма мамиледе болуу, аны угуу, эмоцияларын түшүнүү, ата-энелер менен ишенимдүү мамиледе болуу. Балага баарынан дагы көбүрөөк керек болгон нерсе мындай жол менен ал дүйнөнү тааныйт, башка адамдар менен өз ара аракеттенишини үйрөнөт. Физикалык жазалоого болбойт. Бала укпай ачуу келип жатканда ата-энелерге сабырын жоготушат жана балдарга какыс кылуу көзүн эмне кылып жакшыраак түшүнүүгө жардам берет деген ойдо зомбулукка барышат. Мындай ыкма балдарды келечегин абдан терс таасирин тийгизет. Мисалы, кылмышкерликке алып барат же психикалык жабыркоонун айынан түрдүү жөндөмдүүлүктөрүн жоготуп коет балдар. Туура чечим табууга жардам бергиле. Ата-энелер баланын угууга, кошо аларга эмне кылгыла? Туура чечим табууга ар дайым жардам бергиле. Курчап турган дүйнөнү тааныганга жардам бергиле. Атайы убакыт бөлгүлө. Азаматсыңар, анда эмесе саламатта калгыла.